Түшкө Кабанын кирүүсүнүн чечмеленүүсү. Бисмиллахиррахманиррахим. Түштө Кабаны көрүүнүн чечмеленүүсү мындайча: ал мусулмандардын имамы болот. Ким ошол түштө ашыкчалык же аздык жана башканы көрсө, анда ал кандай көрсө ошондой ашыкчалык же аздык ал имамда билинет. Кээде Кабаны түштө көрүүнүн чечмелүүсү аманчылык менен болот. Ким Кабаны Меккеден башка шаарда көрсө, анда ошол шаарда аманчылык болот. Ким Кабаны көрсө жана таваф кылса, жана хаж амалдарынан кээ бир амалдарды аткарса, анда анын дининде жакшылык бар экендигинин белгиси. Ким Кабаны түшүндө көрсө, анда ал дайыма бийиктикте жана жеңиште болот. Анткени ошол негизги максат кылынган нерсе жана үмүт кылган адамдын кыбыласы. Ким түшүндө Кабага аркасын кылса, же намаз анын үстүндө окуса, анда ал ислам динин аркасына таштагандыгынын белгиси. Бир киши Саад бин Мусайяб рахматуллах алейхиге келип, мындай деди: "Мен түшүмдө Кабанын үстүндө намаз окуп жатыптырмын" деди. Ошондо ал: "Алладан корк, мен сени ислам дининен чыгып кеткен деп ойлойм" деди. Ал киши: "Мен сиздин алдыңызда Аллага тоого кылам. Мен 2 айдан бери Кадрия фыркасынын сөздөрүнө баш ийип жүрдүм" деди. Ким түшүндө кыбыланын ичинде төз намаз окуп жаткан болсо, анда ал Алла Таала тараптан туура жолдо жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнө амал кылып жаткандыгынын белгиси. Бир шарт менен: эгерде ал намазда рүкү, сажда жана жүгүнүүнү толук аткарып жаткан болсо, анткени намаз негизинен Алланын ырайымына жакындоого себепчи. Ал болсо диндин негизи. Ким көргөн түшүндөгү намазда кемчилик көрсө, анда кандай кемчилик көргөн болсо, ошондой кемчилик дининде бар экендигинин белгиси. Ким түшүндө кыбыла тарапты таппай жаткан болсо, анда ал динде таң калуусунун жана адашуусунун белгиси. Эгер көргөн түшүндөгү намазда ашыкча нерсе кошсо, анда ал исламдын парыздарынын кайсы бир парызына каршы болгон болот же шектенген болот. Эгер ал түшүндө күн чыгыш жакты карап намаз окуп жаткан болсо, анда ал Кадрия фыркасына кошулган болот. Эгер күн батыш жакты карап намаз окуп жаткан болсо, анда ал Жабрия фыркасына кошулган болот. Анткени чыгыш тарап христиандардын кыбыласы, ал эми батыш тарап болсо яхудилердин кыбыласы. Ошондой эле ким түшүндө яхуди же христиан же отпарас болгон болсо, анда ал аларга зыян жеткирүүгө шашылат же аларга сүйкүмдүү болот. Ким түшүндө бутка сыйынып жаткан болсо, анда ал Алла Таалага каршы жалган сүйлөйт жана жалганды айтат. Көбүнчө ага арак ичүү адат болот жана күнөө иш менен алек болот. Эгер бут күмүштөн жасалган болсо, анда ал күнөө ишке жакындайт жана кайсы бир аялга жалган сөз айтат. Эгер бут алтындан жасалган болсо, анда анын ишинде жагымсыз иш болот. Анын себебинен ал ачууланат. Эгер бут жыгачтан жасалган болсо, анда өз дининде начар, жаман адамга жакындайт. Эгер ал бут темирден же жезден жасалган болсо, анда ал дүние талап кылуучу болот. Эгер ал түшүндө отко сыйынып жаткан болсо, анда өз дининде шайтанды көрөт. Эгер ал отто жалыны жок болсо, анда ал арам байлыкты талап кылат. Ким түшүндө адамдарга имам болгон болсо, анда эгер кыбыла түз болсо, адамдардан бир жамаатка башчы болот. Өзүнүн башчылык заманда элге адилеттүүлүк кылат. Эгер кыбыла түз болбосо, элге зулум кылат. Бул баян Түш жору китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро Медиа каналыбызга катталыңыздар.